Балага сүйүүнчү алыш үчүн бүгүнкү күндө абсолюттук түрдө эч кандай документтер кереги жок. Биз ушул былтыркы жылдын мына жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жыл деп белгиленбеди беле президентибиз тарабынан. Ошол жылдын биздин министрликтин жетишкендиктеринин бирини мен ушул балага сүйүүнчү деп билем. Балага сүйүүнчүнү мурда алыш үчүн бир топ справкаларды топтоп, анан бир топ убарыгерчилик мындай башынан өткөзгөн болсо биздин жарандар банктан счет ачып, анын реквизиттерин алып келип, айтор мен келгенде ошо биздин министрликтин ичиндеги эле процедуралар 9 күндө ээлейт экен. Ал эми банкка өткөндөн кийин кээ бир учурларда 2 айга чейин да жүргөн учурлар бар. Ошондуктан биз мына санариптештирүү жылында азыр балага сүйүүнчү алыш үчүн эч кандай документ да кереги жок, эч кандай мындай убарыгерчиликтин тартуунун кереги жок. Болгону эле ар бир ата эне бала төрөлгөндө күбөлүк алганга барат. Ошол күбөлүк алып атканда эле ЗАГСта болобу, калктуу тейлөө борборлорунда болобу, маалымат күркөлөрүндө болобу, ошол жерден эле мен балага сүйүүнчү алайын дедим эле деген бир ооз сөзү менен ошол оператор арызыны, электрондук арызыны толтуруп, бир гана суроого жооп беришиңиз керек. Кайсы банктан алгыңыз келет? РСК банкпы же Айыл банкпы деп. Ошол банкты төлөйсүз, болду. Ал заматта бир интер клавишаны басуу менен ал система заматта бизге келип түшөт. Ал эми биз болсо бир күндүгүнү топтоп туруп, эртеси күнү банкка же РСКга же Айыл банкка кайсысын тандаган болсоңуз жөнөтүп коебуз акчаны. Сиздин телефонуңуз боюнча ошол Айыл банктан же РСК банктан СМС билдирүү келет. Акчаңыз түштү, алдыңыз деп. Алып алыңыз деп. 2 күндө бүгүн берилип атат. Эч кандай убарыгерчиликтин кереги жок. Ошондон улам мына 18-жылы бизде 91 000 балага сүйүүнчү төлөнгөн болсо, ал эми 19-жылы болсо бир жыл 162 000. То есть биз жеңилдетип койгондуктан мындай алгандардын да саны көбөйдү да. Анан мен бир нерсени айтып коюш керек. Азыр мына коронавируска өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалга байланыштуу элдер эми бара албай калды, чыга албай калды, транспорт жок. Ошондон улам биздин министрлик тарабынан төлөнүүчү баардык төлөмдөрдү автоматтык түрдө биз узартып койгонбуз. ЧС ЧП чыккан күндүн эмки айынын акыркы айына чейин төлөнө берет. Маселен, азыр 31 майга чейин деп айтылдыбы? Июнь айына эч кандай документтер тапшырбастан туруп, биздин балдарга пособиясы болобу, же инвалидтердин же болбосо кары картаңдардын баягындай пособиясы болобу, алар төлөнө берет. Ошол эле жетим балдардын төлөмдөрү алар төлөнө берет. Автоматтык түрдө биз муну узартып койдук. Ал эми балага сүйүүнчүнү алуу үчүн бала төрөлгөндөн кийин 6 айдын ичинде кайрылыш керек. Бирок мынау өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргенден баштап мунун немелери токтоду, мөөнөтү 6 айга ошол дагы уланат да. То есть ЧС ЧП мөөнөтү 6 айдын ичине кирбейт, андан кийин да эсептелип кетет. Мындан сырткары өкмөт тарабынан биз ушундай чечим кабыл алганбыз. 1 айга чейин күбөлүк албаса штрафы бар болчу. Ошол штрафтарды да жойдук да. То есть азыр мына ЧС ЧПнын учурунда мен балалуу болдум эле 1 айдын ичинде албадым, тиги штраф төлөп калбаймбы деген дагы коркунучтуу болбош керек. Мунун баардыгы штрафсыз берилет.